Ысык Ата районуна караштуу Люксембург айылында, Камчан шаарына жакын жайгашкан. Эки долбоорубуз Сокулук районунун Күнтүү айылында, бир долбоорубуз Сары Өзөн айыл аймагында. Жана 5-чи долбоорубуз бул Кара Балта шаарына жайгашкан Кара Балта Сити турак жай комплекси. Жалпы бүгүнкү күндөгү шарттары сиздерге айтып кетсем, талаптарды. Катышуучу арыз берген күнү 18 жашка толук толгон болушу керек. Жана ошол катышуучунун жубайында жаш жетелик балдарында Кыргызстан аймагында менчик турак жайы болбошу керек. Жана жарандын жубайында жаш жетелик балдарында Кыргызстан аймагында менчик турак жайга болгон укуктардын өтүшүнө байланыштуу кандайдыр бир жарандык укуктук бүтүмдөрдүн жоктугу. Бул сделка болбош керек, үйлөрдү сатып алуу сатуу боюнча. Анан бул сиздердин райондо эки долбоор боюнча кыскача маалымат берип кетсем, бир долбоорубуз бул Күнтүү айылында жайгашкан көчмө сити турак жай комплекси. Ал долбоор боюнча 49 блоктон турган, 47 блоктон турган 4955 батир курулууда. Сары Өзөн айыл аймагында 59 блоктон турган 4425 батир курулууда. Бардык долбоорлор социалдык объекттерди камтыйт. Мектеп 750 орунду, бала бакча 280 орунду, андан тышкары атайын кичинекей балдарга оюн аянтчалар болот, спорт аянтчалар болот, футбольный полеси болот. Мындан тышкары атайын унаа токтотуучу жайлары болот. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотеканын 4 программасы иштөөдө. Ушул 4 программа менен кезекке туруп ушул батирлерге ээ болсоңуздар болот. Бул программалар социалдык ипотека биринчиси, бул социалдык жактан муктаж болгон жарандарды камтыйт. Бул үй бүлөсүндө жаш жетелик 5тен кем эмес балдар барлар, батирини, ордени барлар, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, же болбосо үй бүлөсүндө ушундай ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, же болбосо өмүр бойлук расмий камкорчулары. Бул социалдык ипотека менен алсаңыздар болот. Экинчи программабыз бул жеңилдетилген ипотека деп аталат. Бул бардык бюджет сферасында иштеген кызматкерлер. Бул сот бийлиги, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлигинин бутактары. Жана мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, медицина тармагында иштеген кызматкерлер жана билим берүү тармагында иштеген кызматкерлер. Бул экинчи программа менен алсаңыздар болот. Үчүнчү программабыз арзан ипотека деп аталат. Бул бардык жеке тармакта иштеген кызматкерлер үчүн. Төртүнчү программабыз үлүштүк курулуш, же башкача айтсак, үлүштүк ипотека деп аталат. Бул батирди өзүңүздөр тандайсыздар, жарым наркын төлөйсүздөр жана биринчилерден болуп аласыздар. Бардык кандай суроолор болсо, кошумча суроолор болсо, биздин кеңсе Күнтүү айылында жайгашкан. Мындан тышкары Кара Балта шаарында бар, мэриянын биринчи кабатында, Токмок шаарында дагы биздин кеңсе жайгашкан. Кошумча суроолор мага болсо, мен бул жерден берсеңиздер болот. Рахмат. Рахмат. Азыр эми баарыңарга белгилүү болгондой, биздин жарандар көбөйүп атат, жаңы үй бүлөлөр курулуп атат. Кесипкөй биздин балдар окууну бүтүп келип иштеп атышат, ишкерлер болуп атат. Ошолордун баарын тең биз үй менен камсыз кылып беришибиз керек. Тилекке каршы жер менен биз камсыз кыла албайбыз. Бирок ушундай мамлекеттик долбоор ишке ашса, ар бир Кыргызстандын жараны жана ар бир үй бүлө үй менен камсыз болуш керек. Бул азыркы биринчи этапта жүрүп аткан иш-аракеттер. Мен ойлойм, улам бул программа өзүнүн ордун таап дагы чоңойлоп, дагы мындай көбөйүп, анан шарттары дагы жылдан жылга акырын жеңилдетиши мүмкүн.